Шаардык сот айтат. Эгерде бул ишини кесилбей койсо, прокурордун башы кетет. Эмнеси? Кесилбей койсо прокурордун башы кеткире, бирөөнүн өмүрү, тагдыры азыр эч адамга кызыксызбы? Ал эмнеге сот? Ал сот эмнеге алып келип шайлады? Ошол прокурордун башы кетеби, тергөөчүнүн башы кетеби? Чындыкты айтсындар. Кандай дейсиздер? Чындыкпы? Бул элдин алдында элдик сот кылып, ушунчалык канчалаган тандоодон өтүп сот болуп аткан киши бир эле жактуу тиги прокурордун башы кетип калат деп кезбейсиз анда эмне кереги бар бизде соттун? Мен ойлойм, соттан да койбой эле коюш керек. Сот ушинтип айтып атпайбы? Прокурордун башы кетет деп. Прокурордун башы кетет деп Жунушевдун өмүрү тагдыры 9 жыл түрмөнүн аркасында калсынбы? Ак жеринен. Ой, ал киши эгерде бир барып мындай малейший бир үгүттөгөнү болсо, мен бир тууган катары чырылдап чыркырабай уялмакмын, бетим кызармак. Ой, байкем барып Кудай уруп, байырга кызыгып кетип ой бүгүттөп коюптур деп. Мен эмнеге чырылдап чыркырап атам? 7 күнү, 8 күнү ошо жерге басып барган жок. Анан 18-inde эл чакырып алып, 10 күн бою туз шахтасы кароосуз калды. Баягы элдер болсо барып, эмнеге Байтерековдон телефон алабыз, эмнеге Байтерек байлыгыбызды алыш керек? Биз элге алып ал деди, туура. Таланыптыр, тонолуптур, ал жерде болуптур. Ал окуя эмне? Бишкекте болгон жок. Ал окуя эмне? Башка жакта болгон жокпу? Жалгыз эле туз ичинде болуптурбу? Анда эмне үчүн Бишкектеги болгон таналган жерлердин баарын тең анда ошо өкмөттөр жанагы азыркы соттор барганда тартып бербейт. Эмне ордуна коюп бербейт? Бул жерде Нарындын кичинекей бурчуна жатып алып, Кочкор район Талипов деген ровдун начальниги өзү гражданский кийим кийип алып барып кылбаган окуялар калган жок. Жалгыз азыркы бүгүн байкемдин камалганын айтып отурам. Эгерде дагы изилдей турган болсоңор, шахта тузунун ичине барсаңар, уйларды жиделеп барып союп, кемпирлердин баарын чакырып алып, шахтаны оңкоруп кирип, алардын максаты ошол күнү Кудай бар экен. Дагы төбөдө Кудай бар экен. Жунушев да жок экен, Букаров да жок экен, Гүрөңов да жок экен. Айлалар кеткенде бирин-бири сабашып, бүгүнкү күндө канча жолу сот отурум болсо, бир маршрутка Кочкордогу жителдер келет. Аларга Байтереков акчаны берип, курсагын тамакка койгузуп, анан сотто алар өз эркинче сүйлөп турат ажылдап. Мына бүгүнкү күндө сиз көрүп келип отурсуз. Бүгүн облус сотто гана үнү бийигирээк чыга алган жок. Себеби ошондогу жанагы күбөлөрдүн баары тең. Кудайдан коркуп, мына бир баласы айтты бүгүн. Журналист угуп турду. Мен Кудайдан корком. Кезилип кетсем, мен бүгүн чындыкты айтам. Кезилсем макулмун. Калаганым чын, тоногонум чын, барганым чын. Бирок бул кишиге жалган көрсөтмө бергеним да чын. Мен уже чындыкты айтып, элимдин алдында, журтумдун алдында, бир туугандар алдында жүзүм таза гана кетейин деп келдим десе, ал баланы ар кандайын суроолорду берип атат. Ал бала чындыкты айтып келип атат. Кезилсе макул болуп атат. Кылган күнөөмдү мойнума алып атам деп атат. А эмнеге сот ошол жерден чындыкты айткан кишилерге ар жагынан, бир жагынан тороп суроолорду берип, башын айландырып атат. Себеби ал ошончо күнү эт майын жеп келди. Ошончо күнү сарсанаа болуп келди. Күнөөсү жок адамды 9 жылга кестирдим деп келди. Сен 9 жылга кеткенин аябай атасыңбы же чындыкты айтып атасың? Сен чындыкты айтып атам ага десең, ошол жерде прокурор дагы тескери суроолор берип турат. Эмне себептен? Дагы эле бир жактуу, дагы эле баягы алып алган акчаны сиңириш керек. Байтерековдун сөзүн тастыктап туруп, бүгүнкү күнү Жумушевду кетириш керек максат болуп атат. Бирок мен дагы ушул азыркы бийликтегилерден суранам. Эртең да күн бар экенин, эртең дагы элек сынбайт экенин эскертким келет. Эртең дагы ошонун жалгыз бир тууганы бар экенин эскертким келет. Ошол ак жерден өзү торготуп калбасын эскертким келет. Муну дагы өздөрү ойлой жүрсүн. Бүтүн чыгара жүрсүн. Ак жеринен күйүп кетип баратат. Ак жеринен камалып атат. Камалып жаткан Батыкаевди бошоткон кишилер басып жүрөт. А эмне үчүн бул жерде чындыкты айтып, эли журту көчүп келип, чындыгын айтып атсалар деп четке калып укпай атат.